Өзгөртүү сунушталган мыйзамдагы беренеде зомбулукка кабылган аялдын жакындары күбөлөр укук коргоо органдарына кайрыла алышат. Ошондой эле өз ара жарашууга жардам берүүчү тосмо арыздар да таасирин жоготот. Эгерде зомбулук аныкталып, арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталса, тергөөчү зомбулук жасаган адамды камакка алууга укуктуу. Көптөр коркот арыз менен кайрылганга. Анан башка адамдар көрүп туруп арыз менен кайрылса айтат, өзү келип арыз жазсын. Ушундай кичинекей механизмдерден иштебей калат да. Анан кийин мисалы 3 күнгө жанагы ордер, охранный ордер берилет эле. 3 күндөн кийин кайра жабырлануучу келип, кайрадан узартып бергиле деш керек. Ал конфликтиде болсо 3 күндөн каяктан алып барат, Азыр 30 күнгө узартып атабыз. Мындан сырткары мыйзамга сунушталган беренеде эгер чогуу жашаган үйдөгү аялга зомбулук жасалса, анда териштирүү иштери бүткөнгө чейин зомбулукка шектелген адам ал үйдү бошотуп, эгер балдары болсо аларга жолугууга чектөө коюлат. Балдарды дагы биз азыр жабырлануучу катары тапкыла деп атабыз. Эгерде апасы же атасы жабырлануучу болсо, бала сөзсүз түрдө жабырлануучу. Ал менен манипуляция кылбаш керек. Аны дагы мамлекет баланы коргоп сактап туруш керек. Өзгөртүү сунушталып жаткан мыйзамды талкуулаган бүгүнкү жыйында ден соолугунан улам мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын зомбулукка кабылуусу боюнча каралды. Теңдик майыптар союзунун жетекчиси Гүлмира Казакунова сунушталган мыйзамда ден соолугунан улам мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча берене камтылганын кубануу менен белгилеп, буларга токтолду. Биз ден соолугунан улам мүмкүнчүлүгү чектелген аялдар жана балдар менен иш алып барабыз. Биз үчүн бул маселе маанилүү. Анткени ден соолугунан улам мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын зомбулукка кабылганы боюнча статистика жок. Кыргызстан зордук зомбулук боюнча дүйнөдөгү 170 мамлекеттин ичинен 97-орунга чыккан. Акыркы 2 жылдын ичинде үй бүлөлүк жана балдарга карата колдонулган зордук зомбулук 3 эсе өскөн. Буга мыйзам иштебей, кылмышкерлердин жазаланбаганы себеп дейт Жогорку Кеңештин төрагасынын алдындагы аялдардын укуктары жана гендердик зомбулуктун алдын алуу боюнча кеңешменин мүчөсү Шарапат Мажитова. Бул жерде биз эң биринчи себеп катарында укук коргоо органдарынын кайдыгерчилигин, ошол эле мезгилде биздин өзүбүздүн жалпы коомчулуктун кайдыгерчилигин эске алуу менен биз мына бүгүнкү мыйзамыбыздагы ошол кайдыгерчиликти жоюп, ошондой зордук зомбулук болгон ошого күбө болгон адамдагы арыз берип, жана ошону бөгөт койгонго мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Буга улай парламентте атайын түзүлгөн кеңешме зомбулукка байланыштуу кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышын тыкыр көзөмөлдөп, жерлерде иш алып барарын кошумчалады. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматында үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча электрондук маалымат журналына катталган арыздар 2021 жылга салыштырмалуу 15% азайган. Статистикада эң көп Бишкек шаарында аялдар зомбулукка кабылса, 2-орунда Чүй облусу, андан кийин Ысык көл облусу турат. Аялдар басымга кабылышат. Мисалы биз айта кетсек, аялдар 95% түзөт да. Коргоо ордерлеринин берилиши боюнча айтсам, быйылкы жылы 6600дөн ашуун жалпы республика боюнча коргоо ордерлери берилген. Балдардын саны бизде жалпы бир 160тан ашуун балдарга, ошонун ичинде кыздарга, эркек балдарга жабыр тарткан. Белгилей кетсек, зомбулукка кабылган аял же балдар республиканын кайсы аймагында болбосун 102 байланыш номерине чалып, милицияга билдирсе болот. Акылай Маратова, Бекназар Арыков, Нью ТВ.